Бул Нурньюс маалымат программасы, студияда мен Арзамат Аланов. Саламатсыздарбы? Алдыда күндүн негизги окуялары. Америкада кыргыз жаранын полиция кызматы атып өлтүрдү. 27 жаштагы мекендешибиз денесине тийген бир нече октон каза тапты. Номер 31 түзөтүү абагынын жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бири-бирин каралоодон кайтпаган айыл калкы ысым талашып, чыр чатагы ырбаган тургундар бүгүн облустук прокуратурага келишти. Мен куугунтуктап азыр мыйзамсыз мени камайм деп жатат. Өзгөн район прокуратурасы, Өзгөн районунун милициянын полковниги өзгөндө мыйзам жок болуп калды. Толук акчага сатылгандар. Баткенде селден жабыр тарткандарга үй салууга жер берилди. Жерди бөлүштүрүү чүчү кулак тартуу шарты менен өттү. Америка Кошмо Штаттарында 27 жаштагы кыргыз жаранын полиция кызматы атып өлтүрдү. Маалыматка караганда кыргыз жараны денесине тийген бир нече октон каза тапты. Кыргызстандын элчилиги АКШнын мамлекеттик департаменти жана ички коопсуздук министрлигине кайрылып, окуя боюнча маалымат суралды. Каза болгон жигиттин туугандары сөөгүн жакынкы күндөрү Кыргызстанга жөнөтүүгө даярданууда. Белгилей кетсек, окуя Пенсильвания штатында болгон. Маркум тракт айдап иштеп жүргөн. Ал иштен кеткенде компанияга $3000 төлөп бербегендиктен трактты айдап качкан. Чакырууга келген полиция кыргыз жаранын кууп ок чыгарган. Индияда каза болгон Мыскал Жумабекованын бир тууган эжеси Пери Жумабаеванын айтымында кайрылуу каты Индиянын полициясы менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да жолдонду. Менин кош бойлуу сиңдим 1 жаштагы баласы менен киши колдуу болду. Окуяга байланыштуу эч ким камакка алынган жок. Анын ишин териштирип, көзөмөлгө алууңуздарды өтүнөбүз деп жазылган катта. 27 жаштагы кыргызстандык Мыскал Жумабаеванын жана анын уулунун сөөгү 21 сентябрда Индиянын Нью-Дели шаарындагы Калькаджи районунда табылган. Текшерүү учурунда ал бир нече жолу жараат алганы аныкталган. Мыскал каза болгонго чейин курбусунун үйүнө барган. Полиция окуя боюнча маркумдун күйөөсүн, курбусун жана анын жигитин суракка алганын билдирген. Акыйкатчы институту Алабукадагы райондук ооруканада бейтаптардын акча чогултуу фактылары болгонун жарыялады. 7 октябрда Жалал-Абад облусунун Алабука районунда Акыйкатчы институту аймактарда жүргүзүп жаткан укук кербени долбоорунун алкагында атайын адистер жергиликтүү эл менен жолуккан. Жолугушка катышкандар райондук ооруканада мыйзамсыз акча чогултуу болуп жатканына даттанышкан. Ооруканага кайрылган жарандардан дарыга рецепт жазуу, маалым кат берүү жана бейтаптарды кароодон өткөрүү үчүн 20 сомдон 200 сомго чейин акча талапкалар айтылган. Медициналык мекеменин кызматкерлери мындай акча чогултуу каржылоо жетишерлик деңгээлде болбой жатканын, чогулган акча кокус зарыл болгон майда оңдоп түзөө иштерине жана башка чыгымдарга жумшаларын айтышкан. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын алдындагы номер 31 түзөтүү абагынын жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө караганда, ал Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесине ылайык кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында колго түшүрүлдү. Жетекчи кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жазасын өтөп жаткан адамдан жатак абакка которуу же шарттуу түрдө бошотуу боюнча материалдарды даярдоо үчүн акча талап кылган деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Шектүү кече 7 октябрь күнү акча алып жаткан жерине кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кошумчалады. Октябрь окуяларына айыпталып жаткан саясатчылардын соттук иштери уланып жатат. Аларга башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кене менен кармалган. Коюлган айыптарга шектүүлөр кандай жооп беришүүдө, аны алдыдагы сюжетте айтып беребиз. Ал аралыкта Курсан Асанов президентке, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына жана башкы прокурорго кайрылуу жасаганга жетишти. Бүгүн социалдык тармактарга таң эрте камактагы саясатчылардын сүрөттөрү жарыяланды. Анда октябрь окуяларынын аркасынан кармалган мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана саясатчы Жеңиш Молдокматовдун сот залында отурганын көрүүгө болот. Андан көп өтпөй Курсан Асановдун видеосу да чыгып калды. Ал өзүнүн жасаган аракеттери менен сыймыктанарын айтып, коюлуп жаткан айыптарга макул эместигин билдирди. Курсан Сатарович, как у вас самочувствие? Кандай деп атасыз бул кылмыш иши боюнча? Бүгүнкү кылмыш боюнча баардыгы кокулган кылмыш иши.
Мен биринчиден сыймыктанам бүгүнкү күндө туруктуулук тынчтыкка салган салым үчүн өзүмдүн кызматкерлерге мурунку ошондой эле ардагерлерге айрыкча жаш балдарга бүгүн мага ошол күндөрү жакындан жардам бергениге мен ойлойм баардык акыйкат орнойт. Амол МВДнын имаратын басып алды деген кандай да жооп берет? Ошол менен тапшырдым. Маалыматка ылайык бүгүн алдын ала угуулар болмок экен. Бирок отурумга айыпталуучулардын дагы бири Темирлан Султанбеков келбей калганына байланыштуу сот отуруму кийинкиге жылып кетти. Мырза, саламатсызбы? Ну, по уголовному делу как можете прокомментировать? А по октябрьским событиям? По октябрьским событиям, это вместо нас должны сидеть те, кто сейчас у власти. А кто именно? Все, кто там. Кармалган саясатчылар 5-6-9 октябрдагы окуялардын баарын 6 киши уюштуруп ишке ашырган деп айыпталып жатыптыр. Алар Фарид Ниязов, Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов, Канат Сагынбаев, Алмазбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков жана Өмүрбек Бабанов. Бирок Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнүп каралган. Эмне себептен бөлүнгөнү жактоочуларга да белгисиз болуп жатыптыр. Айтсак, октябрь окуяларына айыпталып кармалгандардан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Дамир Мусакеев дагы бар. Эске салсак, былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин наразычылык митинг өтүп, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң чыккан. Анда Садыр Жапаров менен Атамбаев, Бабанов өңдүү саясатчылардын тарапташтары ортосунда кагылышуу болгон эле. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур-Ньюс, Бишкек. Өзгөн районунун Баба Шуулу айылынын тургундарынын нааразычылыктары уланууда. Аталган айылдын тургундары Ош облустук прокуратурасынын алдында митингге чыгышты. Алар жалган жалаа коюлуп жатканын билдирип, президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасашкан. Ал эми кене коюлган экинчи тарап айтылган маалыматтарды четке кагып, өз чындыгын билдиришти. Бул кагылышуулар мыйзам тарабынан баа берилсин деген талаптар коюлууда. Өзгөн районунун мурдагы Бөксө жол учурда ысымы талашта турган Баба Шуулу айылынын тургундары Ош облустук прокуратурасынын астында тынчтык митингин уюштурушту. Алар эч бир себепсиз куру дооматтар коюлуп, айылдын 2 тургунун каматуу аракеттери көрүлүп жатканын билдиришүүдө. Бул иштердин арты ысым талашууга барып такалат. Көп жылдардан бери Баба Шуулу айылынын тургундары 2 жаат болуп бөлүнүп, бир тарабы учурдагы ысымы калсын десе, башкалары өзгөртүлсүн деген талапты коюп келишүүдө. Алар бул чатактардын келип чыгуусуна Баба айылынын мурдагы жана учурда жетектеп жаткан айыл өкмөтүн да күнөөлөп жатышат. Мен куугунтуктап азыр мыйзамсыз мен камайм деп жатат. Өзгөн район прокуратурасы, Өзгөн районунун милициянын полковниги Төрөгелдиев Заир деген өзү баш болуп, тергөө бөлүмүнүн башчысы Өмүралиев, Калай дегендер баш болушуп, Уларбек деген тергөөчү милициянын лейтенанты. Ушулар баш болушуп, мен куугунтуктап азыркы күндө кече күнү камайбыз дегенден мен азыр ушул Ош областык прокуратурага келип, арыз муңумду айтып жатам. Себеби бул менин камайбыз деген боюнча эч кандай фактылары жок. Жалган жалаа жабышып, азыр мен үстүмөн иш козгоп камайбыз деп атат. Мына шайлоонун алдында да мындай иштерди кылып, мына Өзгөн районунун милиция бөлүмү ушундай иштерди жасагандыгы үчүн бир мыйзамдуу чараларга тартып, мыйзамдуу иштерди бир жүргүзүп беришиңиздерди мен суранам. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиевич, биздин элдин үнү жетпей атат сиздерге. Биздин Өзгөндө мыйзам жок болуп калды. Толку акчага сатылгандар билип туруп, биздин азыр ошо демебизди, Баба Шуулу айылы кандай кырдаалда болуп атканын билип турушуп, ошо биздин балдарды кече чакырып алып, 2 балабызды мына Максатбек менен немени айтып өтүштү. Келдишти. Ушуларды камайбыз деген жерден мындай качып чыгышты да, алар азыр неме кылышып, өздөрүн коргоп. Болуп жаткан чыр-чатактын негизине айыл өкмөт башчынын көмүскө аракеттерди көрүп жүрөт деген божомолдор да бар. Бул тууралуу айылдын наамы Баба Шуулу боюнча калсын деген тараптын өкүлдөрү айтып жатышат. Чыр-чатакка экинчи тарап Моңгол уруусунун өкүлдөрү ашыкча аракеттерди көрүп, жала жабуу менен убара деген пикирде. Асылбагыла. Сөгүнбөгүлө. Сөгүнүп урушпагыла, мага вообще тийбегиле. Мага вообще тийбегиле. Мага вообще тийбегиле. Yok вообще тийбегиле мага. Тийбегиле вообще. Аким дагы ушул аралашып калды деп ойлойбуз. Себеби ушу Курманбаева, Курманбүлүн күйөө баласы. Себеби биз көрөбүз да, биз айылдаш, бир айылдаш, 2 үйдүн нары туруп. Машина күндө келет. Кара машиначы. Эмне келет машина? Мен азыр аз Кочкордо жүрөт. Эми кайсы райондо?
эми бирок азыркы убакта 15 күн ушул жер жүрөт. Күндө машина келет ушул. Жогоруда болуп өткөн нааразычылыктан улам экинчи тараптын да пикирин угуп көрдүк. Моңол уруусунанбыз дегендер жогоруда айтылып жаткан маалыматтарды четке кагышты. Алардын бул аракеттери жосунсуз экенин билдирип жатышат. Мунун жыйынтыгы мыйзамдын негизинде чечилерине ишеним артышаарын айтышты. Мыйзам жолунда чечилип калса болду бизге. Булардын чыкканы эптеп эле баягы атты өзгөртүш, коркутуш, үркүтүш кандай болгондаян уши мамлекетти атка тартышта мындай болбойт да. Мамлекетте өзүнүн жоболору бар, закондору бар. Закондор менен чечилет бул нерсе. Бүгүнкү чыкканы бул хата деп ойлойм. Жаралып жаткан мындай кырдаал айыл тургундарын арасында айтылып жаткан каралоо пикирлерден улам болууда дешет. Бул убакка чейин болуп өткөн айылдагы жыйындардын бириндеги тартып алган тасмаларын көрсөтүп, өз тарабындагы чындыктарын билдиришти. Сабагын ичинде келгенсиң, булак башында. Билесиңби? Мен бардыңарды тарыхыңарды айтып берем. Сен мына сүйлөп аткан ким алиги? Сен чоң атаң берги кайсы? 60-жылы келген сен. Токтоп тур. Сөздү ук. Мен сизге эчтеке деген жокмун. Бир нече жылдан бери чечилбей жаткан бул жагдайды президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жалалдинов айылга өзү барып, ыркы келишпей калган элдин ынтымагын бекемдөө аракетин көрмөй болгон. Бирок белгилүү себептерден улам облус башчы бара албай калганы айтылды. Ал эми мындан бир апта мурун айылдык кеңештин депутаттары добуш берүү менен айылдын аталышын өзгөртүү боюнча токтом кабыл алышыптыр. Анда эки тарапты талаштырган айыл аталышы эмес, достук деген наамга токтолушкан. Айылдык депутаттар 1 сааттын ичинде, 2 сааттын ичинде ызылдашып, биз сыртта турдук, эки тарап. Сыртта эле турдук. Анан өздөрүнчө баягы шайлап келген депутаттарыбыз оң тарапка чечип берди. Айылдын атын достук деп ат койду. Сага да жок, достук болуп, дос болуп жүргүлө деп достукту шайлап койду. Чечилип өкмөттөн токтом чыкты. Эскерте кетсек, Өзгөн районуна караштуу Дөңбулак айыл өкмөтүнүн Бабашуулу айылынын тургундары бир нече жылдан бери айылдын атын өзгөртүү тууралуу эки тараптуу кагылышып келишет. Анын кесепетинен эки тараптуу мушташууларда орун алып, териштирүү жана соттук отурумдар жүрүп келүүдө. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары. Бишкекте суук түшүүсү менен сасык тумоо жана дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрү күч алды. Бул тууралуу шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгы кабарлайт. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматы боюнча акыркы бир жумада дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрү 1500гө жакын адамга жукту. Былтыр ушул мезгилде 805 учур катталган эле. Буга байланыштуу сасык тумоо жана курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекцияга каршы эмдөө жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 2875 адам вакцина алды. Бишкекте номер 67-орто мектеп карантинге жабылып, окуучулар аралыктан окууга өттү. Маалыматты оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен тастыкташты. Буга чейин аталган мектепте билим алган окуучулардын ата-энелери мектеп 10 күнгө карантинге жабылганын айтып чыгышкан. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдиргендей, аталган билим берүү жайында коронавирус жуктурган 3 учур катталган. Мектепте 2 окуучу, 1 мугалимден коронавирус аныкталды. Мындан улам балдарды 2 жумага аралыктан окутууга тараттык. Азырынча бул онлайн окууга чыккан жалгыз эле мектеп, деди департамент өкүлдөрү. Ата-энелер мектеп карантинге 8 октябрдан 18 октябрга чейин жабылганын кошумчалашты. Японияда 6 балга жеткен жер титирөө болду. Япония өкмөтүнүн башкы катчысынын маалыматы боюнча кеминде 16 киши жабыркады. Ал эми Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рухулла Умар Тажикстан бийлиги менен да бардык суроолор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деди. Аны менен катар бардык өлкөлөр менен жакшы мамиле кыларын айткан. Ал эми Киевде болсо мурда башкы прокурордук кызматтан кетирүүгө аракет жасаган депутат Антон Поляков таксиде баратып жүрөгү токтоп каза болду. Япониянын Тиба префектурасында 5,9 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Япониянын метеорология башкармалыгы жазды. Жер титирөө Жапония убакыты боюнча саат 22:41 катталган. Убактысы боюнча Кыргызстандан 3 саат алдыда. Жердин силкиниши өлкөнүн 26 префектурасында сезилди. Япониянын өкмөтүнүн башкы катчысынын маалыматы боюнча кеминде 16 киши жабыркады. Поезд кыймылы токтотулуп аз убакыттан кийин кайра жанданган. Цунами коркунучу жок, бирок суу түтүктөрү жарылып жатканы боюнча билдирүүлөр бар.
Ауганстандагы Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рухулла Умар жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде Тажикстанды жакшы коңшу деп атаганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Рухулла Умардын айтымында Тышкы иштер министрлиги бардык мамлекеттер менен байланыш түздү. Буйруса Тажикстан бийлиги менен да бардык суроолор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деген. Буга чейин расмий дүйшөмбү талиптерди бир нече ирет өлкөдөгү бардык этностук топтордун мүчөлөрү кошулган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырган. Өз кезегинде талиптер Тажикстанга Ауганстандын ички иштерине кийлигишпөөнү эскертишкен. Талибан өкмөтү Тажикстан менен чектешкен Бадахшан жана Тахар провинцияларына миңдеген жоочуларын ыктымал коркунучтарга каршы жайгаштыргандыгын билдирген. Ал эми дүйшөмбү Ауганстан менен чектешкен аймактарына 20 миңдей аскерин жайгаштырууну пландап жаткандыгын жарыялаган. Жапониянын Ямато шаарында илинип турган эскертмелерде жолду кесип өтүп жатканда смартфондордун экрандарын кароого тыюу салынарын жазылган. Жергиликтүү бийлик мындай демилге кандайдыр бир мыйзамдык мажбурлоо чарасы сыяктуу болгону менен зарылдыктан киргизилгендигин түшүндүрдү. Бирок Ямато шаарында эрежени бузгандарга жаза каралган эмес. Көптөгөн мегаполистерде шаар бийлиги тургундардын жеке коопсуздугу үчүн бул көйгөйдү кантип чечерин билбей баш катырып келишүүдө. Муну менен биринчи кезекте кырсыкты алдын алуу аракети болуп жатат. Айталы буга чейин Түштүк Кореянын Илсан шаарында жөө жүргүнчүлөр көчөнү кесип өтүп баратканда телефон караса эскертүү бере турган лазерлерди орнотушкан. Кытайдын Сиан шаарында жергиликтүү бийлик смартфондорунан баш көтөрбөй жүргөн тургундар үчүн атайын тротуар бөлүп берген. Орусияга коңшу өлкөлөрдөн курулуш тармагына иштегени барган эмгек мигранттары үчүн кесиптик деңгээлин аныктаган атайын сынактар киргизилет. Бул тууралуу ТАСС агенттиги маалымдады. Улуттук курулушчулар биримдигинин президенти Антон Глушков 2021 жылдын аягына чейин Тажикстан менен Беларустан барган мигранттардан сынак алуу толук жана кандуу ишке кирерин айткан. Өзбекстандын эмгек жана эмгек мамилелери министрлиги менен сентябрь айынын аягында Орусиянын курулушчулар биримдиги ушул келишимге кол койгон. Сынактар ноябрь айынан тарта башталат. Глушковдун айтымында Орусиядагы курулушта иштегендердин 80% Өзбекстан, Тажикстан, Беларусь жана Кыргызстандан баргандар. Атайын сынактан кийин Кыргызстандын атуулдарына да сунушталышы мүмкүн. Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн Дүкүр участкасынан быйыл 19 июндагы катуу селде жабыртаткан 75 жарандарга турак жай салуу үчүн 20 сотуктан жер бөлүнүп берилди. Жер Кадамжай районунан 50, Баткен районунан 25 жаранга каралды. Жабыркаган жарандар арасында турак жайы жараксыз болуп, туугандарында баш калкалагандар да бар. Ол жерде могу схемага баралы дагы, ошол жерде маалымат берип койсо, Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алембаев буга чейин 19 июлда селден каттуу жабыркаган 75 үй бүлө менен жер бөлүштүрүү үчүн сүйлөшүүдү жүргүзүүдө. Ага ылайык жабыркагандар үчүн Актурпак айыл өкмөтүнүн Дүкүр участкасынан аларга 20 соттуктан турак жай салуу үчүн жер берилүүдө. Келип алып, кайсы айыл өкмөт айтасыздар, мен айткан мезин коет балдар. Камерасын айтып. Эки райондун башын бириктирген тарыхый самалыкка 3 райондун акимдери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Жерди бөлүштүрүү үчүн чучугулак тартылып, жарандар өз каалоосу менен тандай башташты. Азыр бөлүнгөн. Төрткө. Жарандар тиешелүү кызматтарга жашоо үчүн шарттар, суу, электр жарыгы жана башка муктаждык жарала турган жагдайды сурашты. Анда Актурпак айыл өкмөтү бул үчүн долбоор каралганын мамлекеттик деңгээлде чечилет деп түшүндүрдү. Аны менен катар катышуучуларга аталган жайдын ген планы менен тааныштырылды. Стоянка 5, производственный склад зона 2. Жабыр тарткан жарандар үчүн жерди бөлүп берүү оңой иш болгон жок дейт облус башчысы Алимбаев. Элдин жашоосун жакшыртуу үчүн муну менен токтоп калбай, жерди муктаждарга бөлүп берүү иштери уланаарын айтты. Трансформация маселеси боюнча атайын ошол президенттик аппараттагы жетектеп турган бөлүк бар. Ошол бөлүк кандай документтер болсо дагы жардам берип, мына Баткен обласы боюнча бүт ошол жерлерди биз азыр документтерди ар бир айылдарда, шаарларда жана райондордо биз жиберип турабыз. Министрлер кабинетине буйруса жакында бүт айылдарга, райондорго биз жер берүү маселесин толугу менен чечип бүтөбүз. Абдикундуз Исаков жабыр тарткан жарандардын катарында ал буга чейин болуп өткөн табият кырсыгынан улам үйү жараксыз абалга келген. Мындан улам ал Борбор калаага көчүп кетүүнү чечкен. Мамлекеттен жер берилип, бул жайга эми отурукташып жашоону каалайт. Биз бир канча жылдан бери курган үйлөрүбүз, бактарыбыз баарын сел алып жабыр тарттык.
Насыбийден, Каламжай районунан бизге моундай жер берип атат. Ана бүгүн мен ушунчалык кубанычтамын. Ушул жаңы бөлүнгөн жерден 26-чы участка мага тийип атат. Артындагы жер. Кудай буйрса, эми ушул жерде балдарыбызга үй салып, өзүбүз отурукташабыз деген ойдобуз. Жалпысынан Дүкөр участкасынан 500 гектар жер трансформацияланган. Алардын 21 гектары гана муктаж жарандарга бөлүнүп берилди. Ал эми мындагы ген планга ылайык 1569 кожолук орун алат жана ал үчүн мектеп, бала-бакча, медициналык мекемелер каралган. Эске сала кетсек, 19-июлда Лейлек районунда каттуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен турак үйлөрдү, короолорун, ички чарбалык унаа жолдорду, арыктарды жана көпүрөлөр жараксыз абалга келген. Мында сырткары 25 турак жайдын ичине суу кирип, 20 үйдүн 1 мектеп, 1 бала-бакча жана 1 мечиттин куроосун сел каптаган. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Октябрь айынын 1-жумалыгы билим берүү тармагында эмгектенген окутуучулардын майрамы. Бул күнгө байланыштуу Ош облусу жана шаардагы окутуучулар сыйланышты. Жылдын эң мыкты мугалими сынагынын республикалык деңгээлде жеңип алган Ош шаарындагы номер 53-чү Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейинин мугалими Илгиз Шамырзаевка бир бөлмөлүү батир белекке берилди. Ийгилик жаратып жаткан мугалимдерге мындай колдоо көрсөтүү башка окутуучуларга стимул болоору айтылып жатат. Республика боюнча жылдын эң мыкты мугалими сынагында 1-орунду жеңип алган Ош шаарындагы номер 53-чү Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабият мугалими Илгиз Шамырзаевке Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен бир бөлмөлүү батир ыйгарылды. Бул сыйлык анын балдарды окутууга кошкон салымы жана жаш мугалимдерге үлгү болуп алгандыгы үчүн тартууланып жатат. Окуу жайларда билим алып жаткан ошол филология багытындагы студенттер да учурда аябай бир өзүнүн кесибине болгон бир сүйүүсүн арттырып, өзүнүн кесибине болгон шыгын арттырып, өзүнүн үстүнөн иштөөгө аракет кылып жаткан учурда. Менин угуп көрүп жүргөн маалыматтарым боюнча азыр республика боюнча агартуу тармагына кадам таштап жаткан мугалимдер бул кадамды мындай туура эмес таштап алганына өкүнбөй, кайрадан ошол мугалимдик кесипти тандап алганына сыймыктанып, улам бир алдына чоң-чоң максаттарды коюп жатат. Бул да болсо ушул агартуу тармагында биздин жетишкендигибиз деп билебиз. Жыл сайын октябрь айынын 1-жумалыгында билим берүү тармагында эмгектенип жаткан адистер күнү белгиленет. Бул датага байланыштуу сынак жана майрамдык салтанаттар уюштурулуп, окутуучуларга облус жана шаар башкармалыгынан сыйлыктарды алышууда. Бул жылы да жарыяланган сынактардан мектепке чейинки жана мектеп мугалимдери арасынан өткөрүлүп жаткан сынактарда Ош шаарынын адистери жеңип алган. Ош шаар мэриясы тарабынан бул 2 педагогко 50 000 сомдон акчалай каражат бөлүнүп берилди бүгүнкү күндө. Буга чейин да шаардык баягы жылдын мыкты мугалими 2021 өткөрүлгөндө дагы баарыбыз укканбыз, көргөнбүз. Илгиз Шамырзаев агайыбызга батир, ал эми Маргарита эжекебизге 120 000 сом акчалай каражатын Ош шаар мэриясы бөлүп берген. Белгилүү болгондой, өлкөдө билим берүү тармагына ар тараптуу колдоо көрсөтүү керектиги айтылып келет. Ал тургай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштары каралган. Мындан ары тарбия берүүчүлөргө жакшы шарттар түзүлүп, колдоого алынса, мугалимдерге стимул болоору белгиленип жатат. Мен ойлоймун, эми бул ушундай традиция болуп, жылдан жылга 2 комнаталуу, 3 комнаталуу батирлерди бере турган болсо, анда бизге кандайдыр бир жардам болот мугалимдерге. Анан эми жаш мугалимдерге ушун кандайдыр бир ушул үй беришеби же болбосо жер береби, ушундай да бир жардам бере турган болсо, биздин билим берүү системада мындай бир таланттуу мугалимдердин көбөйүшү болот эле. Окутуучулардын күнүнө карата Ош шаары жана Ош облусу боюнча мугалимдер сыйланды. Анда жогорку кеңештин ардак грамотасы менен 2 мугалим, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн ардак грамотасына 2 мугалим болду. Ал эми Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы менен 29 мугалим сыйланды. Азыркы тапта Ош шаары боюнча 3277 мугалим, 77832 окуучуга тарбия берип келишет. Шаар боюнча жалпы 80 мектеп, 81 бала-бакча бар. Мираида Маратбекова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары.
Күрөш боюнча дүйнө чемпионатын ол жолу жыйынтыктаган кыргызстандык балбан кыздар күйөөбандарына ыраазычылык билдирди. Айсулуу Тыныбекова Facebook барачасына сүрөттөрүн жүктөп пост жазган. Анда Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы баштыруучулары Нурбек Изабеков, Байгазы Кенжибаев менен чогуу сүрөткө түшкөн. Бир кадрдан уткан медаль кууларын устаты Изабековго тагып коюшканын көрүүгө болот. Ушуну менен кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө биринчилиги биз үчүн аяктады. 2 алтын, 1 коло биздин командабыз үчүн мыкты чечкендик. Ал эми кыргызстандыктар мындан да көп медальга татыктуу. Алдыда дагы жеңиштерди алып келүү үчүн машыгууларды улантабыз деген билдирүү жасаган Тыныбекова. Ошондой эле ал бул жеңиштерге жетүүдө эң маанилүү ролду ойногон жалпы машыктыруучуларына жана командасына терең ыраазычылыгын билдирди. Аны менен катар кыргызстандыктарга жана жалпы күйөрмандарга колдоосу үчүн таазим эткен. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.